Катышкан эле адамдар сөгүнгөндү таштабайт дейт. Ошого сөгүнбөгүлө. Мына мени да уят кылып атасыңар да. Аялын сөккөндөр бар экен, кошунасы сөккөндөр бар экен, пайгамбар сөккөн эмес. Пайгамбар алейхисалам сөккөн эмес, урматтуу бир тууганым. Менен байтыл айтышкан эмес. Пайгамбар сөккөндө адат кылган эмес, жана адаты дагы сөгүш болгон эмес. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, бул жакшы эмес. Бир неке десе эле энең да оозунан чыккан болбойт да. Биз Маккада жашап жүрдүк. Анан келип анан отурсак, анча-мынча молдолор келип калды. Анан молдолор дагы сөгүнүп сүйлөгөндөр бар да. Бир неке десе эле энең денеңди деп эле ушинтип айтат экен. Анан менин кичинекей балам бияка чыгып ыйлады. Оны киши сөгүнүп атат деп. Анткени өтө жаман угулат да. Эгер ошо энеңди бир неке дегенди мынтип жазып алып ойлонуп деп элестетсең, бул таптакыр бөлөк. Сенин энеңи мен зына кылайын деген сөз. Аны түшүнбөй сүйлөй бер.